Кудайдын чакырыгы 30 сентябрь. Бул дүйнөгө келген ар бир адамды жарык кылуучу чыныгы жарык бар эле. Ал бул дүйнөдө болгон, дүйнө ал аркылуу жаралган. Бирок бул дүйнө аны тааныган жок. Ал эми аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. Жакан жазган жакшы кабардан. Жарык качан керек? Караңгыда. Кеч кире баштаганда биз ойлонбой туруп, автоматтык түрдө барып, жарыкты жандырабыз. Көчөлөрдө жарыктар жандырылат. Жолдо машиналар фараларын күйгүзүшөт. А эгерде ушул жарыктын баары бир убакта күйбөй калса, электр энергиясы берилбей, машиналарда фаралары иштебей, бир маалда өчсө, эмне болот? Караңгы каптап калат. Иштин баары токтойт. Жолдордо авариялар болот. Адамдар жарыкка ушунчалык көнүп калгандыктан караңгыда хаос башталат. Жарыксыз жашоо мүмкүн эмес. Жогоруда окулган аяттарда айтылган жарык бул Иса Машаяк. Ыйсаны кабыл алган ар бир адам жарыкта жашайт. Жарыкта жашоо өтө жагымдуу, бактылуу жашоо. Биз кайдан келдик? Кайда бара жатабыз? Жашоонун мааниси эмнеде? Азап кайгылардын булагы эмнеде? Күнөөдөн кантип арылабыз? Эгерде күнөөлөрдөн арылбай жашай берсе, адам кайда барат? Ушундай жана башка дагы көп суроолорго жооп издеп, караңгыда жүргөндөр толтура. Бирок алардын баарына жоопту чыныгы жарыкка келген адам тапкан. Ал жарыкты эч ким өчүрө албайт. Ал чыныгы төлүктүү жарык. Аны кабыл алсаңыз, эч качан караңгыда калбайсыз.